Лаззаттын колун сураган жигит кармалды. Шектүү автомобиль Сабырбеков Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө ишин ыйымдын башкы тергөө башкармалыгы жүргүзөт. 9-июль күнү 1-май райондук соту шектүүнү камакка алууга санкция бергени кабарланды. Ошондой эле бул иш боюнча бир нече адам шектүү катары өтүп жатканы белгилүү болду. Эске салсак, 24-июнь күнү кечинде президент Садыр Жапаровдун карындашы 23 жаштагы Лаззаттын колун жигити автомобиль Сабырбековди учак менен келип сураган. Видео жана сүрөттөрдү кыз өз социалдык тармактардагы баракчаларына жарыялаган. Бул социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратып, колдонуучулар окуянын ашкери шан-шоо күтүнө жана ысырапкорчулукка нааразы болушкан. Окуя боюнча президентта комментарий берип, карындашы үчүн элден кечирим сураган. Ички иштер министрлиги басма сөз кызматы акыркы окуя боюнча маалымат бере элек. Маалымат булагы Кактус Медиа. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекенештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод, паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз. Регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз. Базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот.